Саламатсыздарбы, эрежеси серуштун көрмандары, НТ Спорт каналы назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Strong спорттук жайына бурат. VF 50 Pro Fight 19 турнири кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Бүгүн сиздерге бир нече жуптардын таймашын сунуштайбыз. Жана борбордук беттеш бул Нурлан Токтобакиев жана Азиз Даутовдун ортосунда болот. Албетте ал таймашта сиздерге сунушталат жана биз ага чейинки жуптардын беттешине көңүл бурабыз. Арген Керимбеков, Кызыл бурчтан чыккан мушкер жана Көк бурчтан Мыктыбек Өскөнбаев. Салмак чембирдеги 61 килограмм. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей, экөө тең 1 метр. Арген Керимбеков 1 метр 72 сантиметр, ал эми Мыктыбек Осмонбаев ал 1 метр 71. Андыктан экөөнүн боюнун узундугу мында болгону 1 сантиметр гана айырма бар. Арген Керимбеков на Кызыл бурчтан чыгып, ал ортолук бөлүктө ээлей баштады жана ал демилгени өз тарабына оодарганга аракет кылып атат. Арген Керимбеков 1999 жылы төрөлгөн. 24 январда жана азыркы учурда 18 жаштагы мушкер. Азыр мына middle kick жана буту менен өтө жакшы иштеп атат. Керек учурда колу менен дагы соккуларды узатууга даяр. Андыктан азырынча Мыктыбек Өскөнбаев бир аз ушул октагондун ичине көнүп алуу үчүн пауза кармап тургандай дагы, албетте ал дагы өзүнүн күчүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү алышы керек. Негизинен бул Мыктыбек Өскөнбаев Жалал Абадтын Чаткал районунан болот. Өзүнүн негизги спорттун түрү самбо, лига спорт клубунда өзүнүн күчүн машыгуусын өткөрүп келет. Жана Түгөлбай Арапбай уулу менен Адилет Ибраимовдун шакирти. Эми акырындап мына ортолук бөлүккө Мыктыбек Өскөнбаев ортолук бөлүккө жайгаша баштады. Арген Керимбековдун алгачкы активдүүлүгү акырындап басаңдап бара жатат. Бирок албетте бул болгону биринчи раунд, 5 мүнөттөн 3 раундтулар беттешет. Андыктан окуя кандай өнүгүп кетерин алдын ала билүү таптакыр мүмкүн эмес. Арген Керимбеков бул Елена Шевченконун шакирти, Шумкар спорт клубунда машыгат жана муайтай бул мушкердин негизги спорттук түрү болуп эсептелет. VF Amateurs турниринде 2017 жылы чыккан жана анда чемпион болгон. Мына муайтайдын өкүлү азыр тизеси менен айрыкча сол тизеси менен кайрадан соккузатып атат. Тулку бойго керек учурда мына сага азыр айланып тепкен ылдыйкы жакка албетте тактамай тийбей калды. Моюн тарапка көбүрөөк басым жасалып калды. Болсо мындай соккулар түп-түз атаандашты терең нокаутка кетире турган соккулар болуп эсептелет. Өтө кооз мына жана көркөм ушундай беттешке көп болуп атабыз. Ал учурда албетте атайын эмес, кокустан белден ылдый соккузатып алды. Ал үчүн кечирим да сурады. Бул өтө жакшы нерсе. Атаандашы Мыктыбек Өскөнбаев деле түшүндүрөт. Атайын эмес, ушундай кокустан соккузатып алган ал low kick жогон сандын ички бетине соккузатам деген бир аз өйдөрөт деп алды да. Ушундай ыңгайсыз абалда Мыктыбек Өскөнбаев калган. Мына азыр сол бут менен сологой мушкерлердин негизи өтө сологой мушкерлер кооптуу болот. Дал ошол ага бир аз көнгөнгө чейин эми Мыктыбек Өскөнбаевка убакыт керек сыяктуу. Биринчи раундтун алгачкы жарым бөлүгү толугу менен Арген Керимбековдун пайдасында. Ошол эле low kick, ошол эле middle kick жада калса айланып тепкен соккулар дагы толук кылуусу дагы бир аздан өзүнүн максатына жетип атат. Жана керек учурда колун дагы кошуп турганга даяр. Бирок Мыктыбек Өскөнбаевдин жүзүнөн эч кандай сескенүү, коркуу көрүнбөйт. Ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүн гана күтүп жаткандай. Мына дагы бир жакшы жери, эки мушкер бири-бири менен кучакташып, кармашып, жерге жатып алып беттешти улантпастан жалаң ушундай туруу абалында өткөрүп атышат. Бул дагы ошол эрежеси серуштун көркүнө көрк кошот. Керек учурда мына оң буту менен дагы соккузатканга мүмкүнчүлүгү бар. Мыктыбек Өскөнбаевдин буту менен узаткан соккулары өтө кооптуу. Айланып туруп мына чыканак менен жана тизе менен
бирок Азамат Мыктыбек Өскөнбаев ушунчалык кубаттуу соккуларды өткөрүп алганына карабастан кабагым кашым дебей беттешти андан ары улантып атат. Арген Керимбековдун ушул буту менен узатылган соккулары ушунчалык бир калыпка келген, иштелип чыккан жана өтө так ыкмаларды аткарып жүргөн болсо, азыр мына эми атаандаштын астында калуу коркунучу бар, бирок калган жок. Мойнун аз жерден берип коеюн деди эле, бирок мойнун кайрадан чыгарып алган. Азыр өзгөчө көрүнүш. Кайсы мушкер азыр ыңгайлуу абалда турганын деле аны деле толук айтуу кыйын. Тосмону кармабаш керек, торду кармап кайра кармай бере турган болсо, албетте калыста эскертүү бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Сол колун тартып кетип атат азыр Өскөнбаев, Мыктыбек Өскөнбаев, бирок бул жерден албетте колду тартып кайрып кетүү мүмкүн эмес. 3 бурчтук муунтуу ыкмасын колдонууну көздөп атат. Бул өтө кооптуу. Мындай ыкманы эгерде так аткара турган болсоң, оңой эле атаандашың утуп кетсең болот. Азыр эми колун кайруу аракети Мыктыбек Өскөнбаев дал ушундай кайруу муунтуу ыкмалары менен жеңбесе, туруп беттешкен учурда канчалык Арген Керимбековдун мыкты экенине биз күбө болдук. Жана дагы деле тартып атат. Арген Керимбековдун оң колу чындап эле бир темирдей го дейм. Эч кандай тартып кеткенине карабастан жеңилип берген жок. Туура чечим. Арген Керимбеков атаандаштын үстүнө барып кайрадан жата калбастан жөн гана аны ушундай ордунан туруусуна мүмкүнчүлүк берип койду. Ал учурда мына биз экинчи раундду баштадык. Биринчи 5 мүнөттүк көз ачып жумганча өтүп кетти эле. Дал ушундай туруп турган учурда кубаттуу соккулары, таза соккулары менен Арген Керимбеков жеңишке жетүүнү көздөйт жана анын бул беттешке койгон тапшырмасы да ошондой, планы да ошондой түзүлгөн. Андыктан партер үстүндө беттешпей туруу абалында таймашты өткөрүүгө көбүрөөк басым жасайт. Мыктыбек Өскөнбаев тескерисинче ал эми мына ошондой атаандашына жакындап келип, белге кирип барып, партерге жаткырып, муунтуп же кайрып кетүү аракеттерин көрүш керек. Же ошол абалдан мөндүрдөй жаган соккуларын узатабы. Бирок азырынча Арген Керимбеков өзүнүн жакшы жагынан айрыкча биринчи раундда көрсөтө алды. Бирок биринчи раунддун аяк жагында колун берип кое жаздады, 3 бурчтук ыкмасына түшүп кала жаздады. Мына хайкик баш сөктү көздөй. Булгунду да кылды икки жакка. Жак тарапка барды, тизе менен тулку бойго, экинчи дал ошондой сокку жана Мыктыбек Өскөнбаев соккулардын кубаттуулугуна карабастан Арген Керимбековго кирип барууда. Экөөнүн жаш айырмачылыгы 1 жаш. Арген Керимбеков 1999-жылы төрөлгөн болсо, Мыктыбек Өскөнбаев 1998-жылы төрөлгөн. Ушундай жаш биздин мушкерлер азыр чоңоюп, кадимкидей эл аралык деңгээлде өздөрүнүн күчүн сынаганга мүмкүнчүлүк алып калды. Мыктыбек Өскөнбаев азыр атаандаштын үстүнө отуруп алып, дал ушул жерден сокку узатууну көздөп жатат. Бирок туйлап бир жерде турбаган Арген Керимбеков мына ушундай жакшы сокку узатканга мүмкүнчүлүк бербей турду эле. Азыр абал өзгөрдү. Эми арт жагында мындай жерден коргону бир топ татаал же сокку өткөрүп алышы мүмкүн, же болбосо ошол эле учурда муунтуу ыкмасына түшүп калышын дагы ыктымал. Айла жокто мына азыр чалкасынан оодарылып, бурулуп мына ошондойдон жатты жана эч кандай мына өзүнүн башын тосконго мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан үстөккө босток Мыктыбек Өскөнбаевдин соккулары өз максатына жетип атат. Эми дагы абал өзгөрдү. Бул жерден дагы чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Жана ошол эле мезгилде колун кайрып кетем деген дагы ойду бул жерде эстен чыгарбай турат. Биринчи раундда өзүнө өткөрүп алган соккулардын азыр өчүн алып жаткандай Мыктыбек Өскөнбаев жана ушул жерден секундант чечим чыгарды дагы үстөлгөнү автоконго ыргытып калыс беттешти токтотту. Бирок Арген Керимбековду өтө жакшы
техникалык сокку uzatуу жагынан буту менен колу менен мыкты мүмкүнчүлүгү бар экенин биз көрдүк. Демек жаш мушкер кийинки беттештерде ийгилик жаратат деген ишенимибиз бар. Муктубек Өскөнбаев болсо ишенимдүү жеңиш менен куттуктайбыз. Ал алгачкы атаандаштын кубаттуу соккуларынын